كيف حالك نرجيك طغي؟ كيف حالك؟ أنا بخير. هل عجبك موسكو؟ أنا أحبه الحمد جدا. لله. أيوة. Жақсы. Москва мемлекеттік университеті бұл легендарды университет. Мен эсерде чоңойып қалдым. Эсер учурунда биздин кыялыбыздын чеги Москва мемлекеттик университети болчу. Анда Гарвардты билбейбиз, Йейл, Принстон билсек деле ойлочубуз. Москва мемлекеттик университетинде университет дүйнөдө жок. Бул эсердин идеологиясы, пропагандасы болгон да. Ошол университетке азыр келип отурабыз. Чындыгында абдан сүрдүү, абдан билинип турат мындай кадыры даражасычы. Негизи жараткан ушул илим билимди бай кылсын. Робби зидни илма деп бул Куранда дагы бар. Адам илим менен даражасы көтөрөт. Мисалы бир кызды ата-энеси сурап атат бир жигиттин, туурабы? Бирок кыздын теги бийик. Баланыкага жетпейт. Кызды бербей койгонго акысы бар. Бул текеберетке кирбейт. Бизге тең эмессиң депчи. Бирок ошол бала теги кыздан даражасын көтөрүп алса болот. Кантип бир эле жолу бар. Илими менен, байлыгы менен эмес. Ошон үчүн илимди берсең көбөйөт дейт, байлыкты берсең азаят дейт. Илим көбөйгөн сайын досуң көбөйөт, байлык көбөйгөн сайын казың көбөйөт деген сөз бар. Бир адам деңизде барата деген бир окумушту менен. Окумушту айтыптыр, сен фонетиканы билесиңби, синтаксисти билесиңби, риториканы билесиңби? Тигил адам кайыкты шилтеп баратып билбейм дептир да. Десе өмүрүңдүн жарым бошко кетиптир дептир да. Бир убакта толкун болуп калды дейт. Толкун болгон мезгилде кайык жүрө албай калды дейт. Аңтарыла турган мезгилде кайыкчы илим-позон сурап атат дейт. Суда түшкөндү билесизби деп. Жок, билбейм десе, сиздин өмүрүңүздүн бардыгы бошко кетиптир деп секирип кеткен экен да. Ошон үчүн илим деген бул жалаң эле математика менен закон эмес. Суда түшкөн дагы илим, атка минген да илим, мекенди коргон дагы илим. Кудайым ушул илимдүү билимдүүлөрдөн кылсын бизди. Анан менде азыр алак суроо бар да. Азыр биздин алакандай Кыргызстан деген мамлекетибиз бар. Бир жагы Орус империясы, калган жагы батышты. Эки жакты туурап эле азап тартабыз. Бири орусчул болушат, бири батышчыл болушат. Кимдер чийбиз деген сыяктуу эки ача пикир пайда болот. Кандай кеңеш бересиз? Сөз бар да. Лучше быть маленьким самым, чем большим замом дегенчи. Бирөөнү туурап, аброй тапкан жакта өзүңдүн жолуң менен кетсең, ошол башкача. Билесизби, адамды эмне тартат? Адамдын байлыгы же сулуулугу тартпайт. Бардык адам сулуу, бардыгы эле өзүнчө өзгөчө. Адамдынчы башкаларга окшошпогон жагы тартат. Мисалы Кыргызстанга баргандар биздин этаж үйлөрдү көргөнү барбайт да. Этаж үй дүйнөнүн бардыгында бар. Биздин тоолорду, биздин маданиятты, биздин көкбөрүнү, биздин кымызды, биздин соң көлдү, биздин боз үйдү. Анткени башкалардын өзгөчөлүгү ошол. Акындардын ырын, Манас уканы барышат. Өзүнүн жол менен кеткен жакшы. Кыргыз чындыгы деген идеология керек да. Батышты көчүрсөң деле ошол ойдон көчүрө албайт. Кыргыздын чындыгын ылайыктап тургандан көчүр деген бир сөз. Бул Кытайлар ошол жол менен кеткен, Дэн Сяопин болгондачы. Ошондо анда батышты дагы, орустарды дагы өзүбүзгө ээрчитишибиз керек деп. Бизди ээрчитип турган жактар деле көп, албетте. Бирок мен айтып атканым баягы экономикалык жактан кандай бир деңгээлде кайсы бир мамлекет менен тилектеш, көз карашың, пикириң бир болуш керек турбайбы? Ошол ойду айтып атам да. Жок эми. Билесизби, жанагындай экономикалык жактан бардык мамлекеттер менен жакшы болуш керек. Соода саттык. Бардыгы менен, диверсификация деп коет буну. Бир эле жакка байланып болуш керек да. Анткени аны менен мамилең бузулган күнү кислородду көп койсо кыйналып каласың. Ошон үчүн дайыма экономика, соода саттыкта дайыма партнерлорду көбөйтүш керек. Саясатта билбейм, саясатта бир жакты тандашка туура келет. Анткени биз кичинекей мамлекетпиз. Ошон үчүн туура айтып атасың. Анан азыр менде интервьюлуктан ким билесиздер да. Баян Акматов бет көрсөтпөгөнү менен Залкар акыныбыз жооптору билип туруп эле сурап атат. Бирок сендей акындар дүйнөнүн башка жагында жок. Казакта бар, Кыргызда бар. Ошол бизде өзгөчөлүк. Өнөр өркүндөй берсин. Чоң рахмат. Сенин сөйлөгөн сөзүң, бошкон ырың, чарган обонун чоң илим. Кыргыздын казынасы. Аман болуңуз. Макул баатыр.